Так, assalomu alaykum. YouTube'dagi görüşler. Men bugün ошол sarımsak жөнүндө тема алайын деп атам да. Анткени азыркы учурда базарда содасы кызып аткан жер жемиштердин бири мына ушул sarımsak, тагыраагы чеснок. Бул чесноктор былтыры күзүндө сентябрь айынын этегинде октябрларда эгилген sarımsaktар. Азыр мына бул эми толук пише элек да. Коро мындай толук пише элек түрдө ушундай базарга сатууга чыгып атат. Тамак ашка, дымдама көп нерсеге колдонушат да. Бул жерде болсо мына алып чыгып туруп арыкка жууп, анан сортировка кылып, бияка чоң майдаларын бөлөк-бөлөк кылып сортировкаланат да. Көрүп турасыздар, sarımsak. Ушул sarımsaktын 50 данасыны бир топ кылып байлайт дагы базарда оптумга мына ушундай 150 сомдон 160, 120 ушул чоң кичине көлөмүнө карап сатылат. Ал эми базардагы алып сатарлар болсо муну алгандан кийин 5-5тен кылып бир топ кылып байлайт дагы бир данасын 10 сомдон сатышат да. Ошондо бир тобун 50 сомдон сатса, бир данасы 10 сомдон тура келет. Эгерде өзүңүз ушундай дыйканчылык кылып эгип туруп зээрикпесеңиз, базарга чыга турган бирөө жарым боло турган болсо, ушинтип сата турган болсоңуз, бул sarımsak бизнестин эң кирешелүү түрлөрүнүн бири деп айтсак болот. Sarımsak каерде пышкан? Sarımsak мына ушул күнөз кананын ичинде пышкан. Азыркы учурда 75% казылып алынып сатууга чыккан. Жокта ушул 25% эми чукуланат да. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде мына ушул sarımsaktар. Өткөн жылдын октябрында эгилген sarımsaktар. Канал, сугаруучу каналдар тартылып, sarımsak эгилип, мына бул баягы ноябрда пышат деп атат, ноябрдын аягында. Баягындай тоголок бир зубчикке окшоп мындай кыскасы пышат экен да бул дагычы. Sarımsak мунун ичи толо. Мен айтып атам, эгерде ноябрда албай койсоң, жайга, ошол жазга майга барып жакшы эле болуп пишип калса керек. Бирок аралыгы жакын экен. Негизи ноябрда жулуп базарга чыгарганга жарайт экен да. Мына ушундай негизи бизде баягы бирөөсүн жулуп көрсөтөйүн. Сол колдон анча күч жок да. Үзүлүп калды. Кыскасы ушул жерде өскөн да. Күнөз канада өскөн. Былтыр эгилген болчу, мен адашпасам былтыр бул sarımsakты видео кылып көрсөткөн элем. Мына. Кыскасы алмай атат. Жер катуу кекишти. Үзүлүп калды менин кран. Мына ушундай sarımsak мына ушундай күнөз кананын ичинде пышкан. Эми муну сөзсүз түрдө күнөз кана болушу шарт эмес. Кааласаңыз жөн эле ачык жерге эксеңиз деле болот. Бул күнөз кананын үстү менимче ушул жазда эле жабылып болуш керек. Былтыр күнөз кананын үстүндө күлөңкө жок эле. Мына мындай эле үстүнө эле көрсөтүп коеюн. Ушундай болуп пышат да. Эми ушул жерде бул 5 сотик. 5 сотиктен кичине көбүрөөк. 5 сотик жерде мына ушунча sarımsak эгилип турат. Ар бир данасы примерно 2 сомдон, 2,5-3 сомдон сатылып атат да, оптумга дүңүнө. Бирок баягындай бирден жекелеп сата турган болсоңуз, өзүңүз отуруп базарга алып чыгып сатчу болсоңуз, андан да көп пайда тапсаңыз болот. Тагыраагы бир баш sarımsakты 5 сом, 10 сомдон сатсаңыз болот да. Бирок эми ошого жараша буга дары салып уход кылып бараш керек. Бул карбамид деген жер семиткич салынган. Анан ошого караганда суу койгон, башка кылган күнөз кананын ичинде. Биякта көң салган көрүп турасыңар. Так, мына ушундай. Аппак кылып жууп, товарный вид кылып
Бұрын алып шығып, базарда сатылады бұл. Мындай кесіліп кеткендерін отдельный бөлек қойып қойып. Үйде бар abi. Үйде жеп қойып, короче. Так, biz ne deyeceğim? Fermerler, dikanlar, бұл жоңғана sonuç. Қарап көріп, қыла тұрған болсаңыздар дағы болады. Так, Бадыраң бойынша кейінірек сөз қылабыз. Аз бір жерге ашқа барышым керек.